Эсептин чыгарылышын көрөрдөн мурда өз алдынча чыгарып көрүңүздөр. Ошондо сиздер канчалык деңгээлде эсептин татаал экенин биле аласыздар. Бул эсепти чыгарыш үчүн даражалардын касиеттери тууралуу маалымат билишиңиздер керек. Бул жакта колдонулуучу формула эгерде бизде n тамырасында анын mинчи даражасы боло турган болсо, анда мындан тамырдан чыгарыш үчүн A деп жазабыз дагы M бөлүнгөн N деп жазып болот экенбиз. Мисал менен түшүндүрүп берейин. 8 даражадагы тамырдан 2'nin 16 даражасы турса, демек жөн гана 2'ni жазат экенбиз дагы 16'ны 8'ge бөлүп коет экенбиз. 16'ны 8'ge. 16'ны 8'ge бөлөп турган болсок, бизде 2 чыгат. Башкача айтканда 2'nin квадраты болуп калат. Ошондо бул барабар 4. Демек даражаны даража көрсөткүчкө бөлүп отурган болсок, тамырдан чыгат экен. Эми ушуну бул жакта турган эсепке колдонобуз. Болгону ичинен баштайбыз. Ички эң ичинде турган тамырдан 16'дан. Ушуну биз өзгөртүп жазып алышыбыз керек. Алгач сырткы тамырдан баштап жазайын. Биринчи тамыр турат. Анан 2 деп жазып турат экен. 2. Андан кийин кубтук тамырасында, могу куб бул жакка тиешелүү. 2'nin кубу деген сөз эмес. Кубтук тамырасында 4 деп жазылып турат. Анын ичинде 4'түк даражадагы тамырасында 8 деп жазылып турат. Анын ичинде 5'тик тамырасында 16 деп жазылып турат. 16'ны болсо биз 2'nin 4'үнчү даража түрүндө алабыз. 2'nin 4'үнчү даражасы болсун. Себеби 2'nin 4'үнчү даражага көтөрө турган болсоңуздар 16 чыгат. Демек, жанагы формулага колдоно турган болсок, биз даражаны даража көрсөткүчкө бөлүп коймокпуз. Демек, эгерде ушул жерди чыгара турган болсок, 2'nin 4 бөлүнгөн 5'инчи даражасы болуп калат экен. 4'тү мынакей 5'ке бөлүп койдук. Демек, азыр мен ушул жерде өчсөм дагы 2'nin 4 бөлүнгөн 5'инчи даражасы деп чыгам. Көбөйтүү дейбиз дагы 2'nin 4 бөлүнгөн 5'инчи даражасы. Андан кийин бул жакта 8 деп жазылып. Бул 8 2'nin кубу. Ушундай кылып жазып алсак болот. Себеби эгерде негиздерин бирдей кылып ала турган болсок, жөн гана азыр ушул жерди иштеш үчүн даража көрсөткүчтөрүн кошуп коебуз. Демек 8'и 2'nin кубу деп жазып алдык. Көбөйтүү боло турган болсо, мынакей 2 болуп турган болсо, жөн гана биз даража көрсөткүчтөрүн кошуп коебуз. 3'кө 4 бөлүнгөн 5'ти кошобуз. 3 кошулган 4 бөлүнгөн 5. Так, барабар бул жагында 1 бар деп түшүнөбүз. Жалпы өлүм 5 болот. Бул жака 5'тен беребиз, бул жака 1'ден экен. Ошондо 5'ти 3'кө бөлүп 15 кошулган 4 барабар 19 бөлүнгөн 5 болду. Демек, азыр ушул жердин баарын тең өлчөп туруп, 2'nin 19 бөлүнгөн 5'инчи даражасы деп жазат. 2'nin 19 бөлүнгөн 5'инчи даражасы. Эми мынакей бул жака жеттик, ушул жака. Ушул тамырдан чыгарыш үчүн жөн гана 19 бөлүнгөн 5'ти бул жакта турган 4 даражага бөлүп коет экенбиз.
19 bölüнгөн 5 bölüngön 4. Aslında birde жазабыз. Bölüdü biz bileriz. Birinci bölçöktün özün жазабыз. Экинчи бөлчөктүн ордун алмаштырып коебуз. 4 астына кетет экен. Ошондо бул жактан чыкты 19 бөлүнгөн 20. Демек, толук тамырды алып салабыз дагы. 2'nin 19 bölüнгөн 20 даражасы чыгып калды. Көбөйтүү 2'nin 19 bölüнгөн 20 даражасы. Андан кийинки карай турган болсок, бул 2'nin квадратын берет. Өчүрөбүз дагы 2'nin квадраты деп жазабыз. Бул жакта болсо көбөйтүүдө эмне дедик? Даража көрсөткүчтөр кошулат дедик. 2'ge кошот экенбиз. 19 bölüнгөн 20 даражаны кошобуз дагы, анан бириктирип жазып коебуз. Сиздер ошондуктан даража көрсөткүчтөр боюнча жана ошондой эле касиеттер боюнча билишиңиздер керек. Болбосо бул эсеп сиздерге түшүнүксүз болуп калат. 2 кошулган 19 bölüнгөн 20. Астында бирди жазабыз. Жалпы өлүм 20 болуп турат. Бул жака 20дан беребиз. Ошондо бул жака 1ден 20-ны 2'ye бөлсөк 40 болот. Кошулган 19 59 bölüнгөн 20. 59 bölüнгөн 20 болду. Демек, ушунун ичин чыгара турган болсок, 59 bölüнгөн 20 чыкты. Мунун баарын өчүрөбүз дагы 59 bölüнгөн 20 деп жазабыз. 59 bölüngön 20. 2'nin только 59 bölüngön 20 çıkkan yok. Arkadaşlar bizde 2'nin 59 bölüngön 20 çıkacak. Эми мындан чыгарыш үчүн бул жакта куб даража турат. Демек 3'кө бөлөт экенбиз. 59 bölüngön 20'ны бөлөт экенбиз 3'кө. Бөлүү 3'те бөлүү мейли түшүнүктүү болуш үчүн полностью жазайын. Бөлүү 3 астына бирди жазабыз. Так, 59 20 көбөйтүлгөн 3. Эч жери кыскарбайт экен. Ошондо 60 bölüngön 59. 60 bölüngön 59 болуп калды. Мунун баарын тең өчүрөм. Так, 59 bölüngön 60. Көбөйтүлгөн 59 bölüngön 60. Так, эми бул жактан болсо экөөнү көбөйтө турган болсок, 2'nin бул жакта биринчи даража бар деп түшүнөбүз. Ошондо 1 кошулган даража көрсөткүчтөрүн жоңона кошобуз. 59 bölüngön 60. Кошо турган болсок, жалпы өлүм 60 болот. Бул жака 60'тан беребиз. 60 кошулган 59. Барабар 119 bölüngön 60. 119 bölüngön 60 болду. Демек, ичинин баары 119 bölüngön 60. 2'nin только 2'nin 119 bölüngön 60 darajасы. 2'nin 119 bölüngön 60 darajасы. Эми бул тамырдан чыгарыш үчүн сыртындагы эле тамырдын даража көрсөткүчүнө бөлүп коебуз. Жанагы эле формула. Бул жакта бизде экинчи даража бар деп түшүнөбүз. Болгону квадраттык тамырда ал нерсе жазылбайт. Ошондо 119 bölüngön 60'ты бөлөбүз 2'ye. Бөлүү 2 деп жазмакпыз. 2'nin астында 1 болмок. Давайте дароо көбөйтүүгө алмаштыралы. Көбөйтүүгө алмаштырабыз дагы. 2 астына түшөт, 1 үстүнө. Ошондо 119 bölüngön 120.
119 бөлүнгөн 120 чыгат экен. Маякты өчүрөбүз дагы, мунун баарын өчүрдүк. 119 бөлүнгөн 120 чыкты тамырдан чыгарганда. Демек, мунун баарын чыгара турган болсок, жөн гана 119 бөлүнгөн 120 даража чыкты. Барабар дейбиз дагы. Мына ушунун баары ушундай чыкты. Ар жагында барабар деп жазылып турат. Барабар 2-нин n-нчи даражасы. Эми бизде максат n-ди сурап аткан болчу, n барабар сурап, бул жакта жазылбай калыптыр. N-дин мааниси демек мынакей. Бул менен дал келишип атат. Астыларында 2-2, демек n-дер эреже боюнча эгерде негиздер барабар болсо, анда анын даража көрсөткүчтөрү да барабар болот деген эреже бар теңдемеде. Демек 119 бөлүнгөн 120 болот экен. А варианты туура болот экен. Көп окуучулардын баары тең оңой эле ал жактан эсеп чыгарыштын кереги жок деп ойлошот, бирок ортодон эсептерди чыгарып, андан соң белгилеш керек. Ошондо сиздер жакшы балл ала аласыздар. А так жакшы балл эч качан болбойт. Особенно математиканы чыгарганды билип туруп, анан жакшы балл алса болот. Ал эми кыргыз тилден болсо, бул жактан жөн гана логиканы гана иштетиш керек. Ошондуктан сөзсүз түрдө математикадан кошо даярданыңыздар. Эгерде жеке мен менен орто даярданам десеңиздер, анда WhatsApp номерге кайрылсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерим 0702 300 339. Экранда турат. Жана описаниядан да алсаңыздар болот. Эки түрдүү даярдык кылабыз. Бирөөсү Zoom аркылуу жекече, жана ошондой эле группада сайт аркылуу даярдайбыз. Экөөнүн бирөөсүнө ылайыктап катталсаңыздар болот.